НТС каналының эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Калатай кызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Жогорку кеңештеги бардык фракциялардын лидерлери Өмүрбек Текебаевка ырайым берүү демилгесин колдошууда. Бул кайрылуу президентке жөнөтүлөт. Саламаттыкты сактоо министри кымбат автомашиналардын алынышына мурдагы жетекчини күнөөлөсө, Талантбек Батыралиев анын сөзүн четке кагууда. Дубалдар айник ачык сурак алуу бөлмөлөрү иштей баштады. Бүгүн Бишкектин милиция башкармалыгында алгачкы тергөө бөлмөсүнүн ачылышы болду. Бүгүн Бишкекте президенттик палата өттү. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 1000ден ашуун бала катышты. Камакта отурган Өмүрбек Текебаевка ырайым берилеби? Учурда бул суроо коомчулукта кызуу талкууланып, юристтер арасында кызуу талаш жаратты. Кечээ күнү экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдоп, Өмүрбек Текебаевка ырайым берип, аны камактан чыгарууну өтүнгөн. Бул кайрылууну жогорку кеңештеги бардык 6 фракциянын лидерлери да бир добуштан колдоп беришти. Экс-депутатты абактан бошотуу өтүнүчүнө азырынча расмий жооп боло элек. Ал эми Өмүрбек Текебаев үчүн ырайым сурап жаткандардын аракетине абактагы саясатчы өзү кандай баа берерин азырынча анын партиялаштары дагы билбейт. Атамекен партиясынын башчысы кандай шарт менен мөөнөтүнө мурда камактан чыгышы мүмкүн? Акмарал Сабаттар сураштырып келди. Миссия. Саясатчы Өмүрбек Текебаевка арналган китеп дал ушундай аталат. Анда 2005-2007 жылдары болуп өткөн маанилүү саясий окуялар жөнүндө статья, очерк, интервью жана документтер камтылган. Маалыматтар ишенимдүү булактардан жана ошол убакта саясий процесстерге түздөн түз катышкан адамдардын эскерүүлөрүнөн алынган дешет атамекенчилер. Китеп 1,5 миң экземпляр менен чыгып, ал бекер таратылат. Бул китеп тарыхчыларга дагы өлгө болуп, студенттерге, мугалимдерге бул китептерди биз библиотекаларга да таратып беребиз. Институт, университеттерге, колледждерге дагы таратабыз. Анткени алар үчүн дагы мындай жакшы керектүү маалыматтар болот. Ал арада кечээ экс-президент Роза Отунбаева мурдагы эл өкүлү Өмүрбек Текебаевка ырайым кылуу өтүнүчү менен президентке кайрылуу жолдоду. Анда экс-мамлекет башчысы мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын беренесине шилтеме жасап, соттолуучу өзү кайрылбаса деле анын сиңирген эмгектери жана башка жөндүү себептери болсо, президент ырайым бере ала турганын белгилеген. Роза Отунбаеванын кайрылуусунда Өмүрбек Текебаевка карата токулган кылмыш иши өтө оор прецедент катары тарыхта калаары жазылган. Экс-президенттин бул кайрылуусун кечээ күнү жогорку кеңештеги 6 фракциянын бардык лидерлери бир добуштан колдоп беришкен. Эми бул аябай резонанстуу иш болуп калды башынан. Вот анан жанда Роза Исаковна сунуш берди. Вот ошону фракциялардын баары колдоду, анын ичинде биздин фракция да колдоду. Кол коюп бердик. Сиз фракция менен кеңештиңизби алдын ала? Эми кол коюп бердиңизби? Бир топ депутаттар менен кеңештик. Анан кийин чечим кабыл алдык. Негизи жалпылап алганда кечегини көрдүк. Роза Исаковна обращение всем лидерам фракции деп обращение жасады. Прошу поддержать деп. И соответственно обращениясын карап чыгып анан поддерживать этип бердик. Буга чейин Өмүрбек Текебаевка ырайым кылуу өтүнүчү менен акыйкатчы жана башка укук коргоочулар кайрылышкан. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбековдун жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында да бул маселе көтөрүлдү. Анда ал Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, бирок саясатчы өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Учурда ден соолугуна байланыштуу номер 47 колониядан улуттук кардиология борборуна которулган Өмүрбек Текебаев болсо өзү ырайым сурабай турганын билдирип келет. Анын үстүнө 2 айдан кийин жатак абакка чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми ал үчүн бул кадамга барып жаткандардын аракетине Өмүрбек Чиркешевич өзү кандай баа берери Текебаевдин партиялаштары үчүн да белгисиз экен. Өмүрбек Чиркешевичтин мүнөзүн жакшы билесиңер. Кээ бир мүнөзү бизге да жакпайт. Бирок ошондой мүнөз үчүн ал Текебаев СНГнын 15 мамлекетинде акыркы 30 жылда бийликке каршы күрөшкөн 15% республикада бир эле саясатчы бар. Биз Текебаевдин бул боюнча позициясын билген жокпуз. Ал боюнча каршымын же макулмун деп айтып чыккан жок.
мүмкүн чыкса өзүнүн позициясын билдирет, анын жеке өзүнүн укугу, ал өзүнүн жеке позициясы да. Негизи эле учурда ырайым суроо маселеси көп талкуу жаратууда. Атүгүл дасыккан юристтердин да пикирлери эки ача болууда. Айрымдары ырайым кылуу соттолгон адамдын суранычы менен болот деген норма эч бир мыйзамда жок экенин билдиришсе, кээ бирлери мыйзам боюнча ырайымды соттолгон тарап өзү гана сурай турганын айтышат. Ананда Текебаев өзү ырайым сурап кайрылса, ал күнөөсүн моюндаганы менен барабар болуп, соттуулугу жоюлбай калат. Мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында учурда башкы максат Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу. Помилование бул анын толук кандуу реабилитация кылбайт. Бирок толук кандуу реабилитация кылуу ал экинчи этап. Биз азыр биринчи гана этабын өтүп атабыз. Эркиндикке чыгып, үй бүлөсүнө аман-эсен барып кошулсун деп атабыз. Помилование бул президенттин жеке конституциялык укугу. Ал конституциянын 10-беренесинде так жазылып турат. Помилованияны президент жасай алат деген, жасайт деген. А жерде кандайдыр бир чектөө жок. Арыз берсе жасабайт, арыз берсе жасай албайт деген. Андай чектөөсү жок, толук кандуу укугу бар. Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Эгер ырайым кылуу боюнча мамлекет башчысынын жарлыгы чыгып кала турган болсо, талапка ылайык соттолгон адам 2 саат аралыгында боштондукка кое берилет экен. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС. Аскарбек Шадиев үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга кесилди. Анын сыртынан чыгарылган өкүмдү Бишкек шаарынын 1-май районунун соту угузду. Ага ылайык Шадиев жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөөсү керек. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Жогорку кеңештин мурдагы депутатын камакка алуу менен 11 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал эми анын адвокаты Аскарбек Шадиевдин айыбы жок экенин айтып, аны актоону өтүнгөн. 1-май райондук сотунун судьясы экс-депутатты мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган деп 9 жылга, чек арада мыйзамсыз өткөн деп 12 жылга эркинен ажыратты. Эми эки айыптоону кошуп, сот мурдагы вице-премьерди үй мүлкүн камакка алуу менен 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Шадиевдин жана анын туугандарынын мүлкүнүн тизмеси да жарыяланды. Карвен 4 сезон аттуу эс алуу борборунун 33% мамлекетке өттү. Дагы 3 компаниянын 50% конфискацияланып, аларча соода борбору толугу менен мамлекетке өткөрүлдү. Ошондой эле коммерциялык банктагы Аскарбек Шадиевге таандык 6 миңге жакын доллар жана анын жубайына тиешелүү 57 миң доллар алынган. Ошону менен экс-депутаттын мүлкүнүн жалпы баасы 2 миллиард сомго чукулдаган. Жаңы жылдан кийин түрмөлөрдөн 450-ге жакын туткун чыгарылат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. 2019 жылдын 1-январында пробация жөнүндө мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык канча оор эмес кылмыштар үчүн 5 жылга чейин кесилгендердин иштери кайра каралып чыгат. Аларды эркиндикке чыгаруу чечимин сот кабыл алат. Өзгөчө оор кылмыштар үчүн эркинен ажыратылгандардын дагы иштери кайра каралат. Бирок адам өлтүрүү, зордуктоо жана талап-тоноочулук беренелери боюнча жазага тартылгандар камакта калат дешет жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү. Бүгүн Бишкекте президенттин катышуусунда жаңы жылдык балат өттү. Кыргыз улуттук филармониясындагы салтанатка өлкөнүн бардык аймактарынан 1000ден ашуун бала келген. Алар үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып көрсөтүлдү. Президенттик балатага чакырылгандардын арасында мыкты окуучулар, активдүү балдар, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Ошондой эле майрамдык иш-чарага Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздардын балдары да катышты. Президент Сооронбай Жээнбековго балдардын атынан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн кызыл алманын формасындагы кийизден жасалган белек тапшырылды. Мамлекет башчысы дагы балдарга өзүнүн атынан белектерин тапшырып, аларды жаңы жыл менен куттуктады. Президенттик балатыдан Рахат Жаныбекованын репортажы. Бүгін президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жаңы жылдык балатыга катышты. Мамлекет башчынын атынан өткөрүлгөн жаңы жылдык балатыга өлкө аймагынан мектеп жашындагы 1100 окуучу чакырылган. Арасында окуунун мыктылары, олимпиадалык эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Бул майрамга бара турган балдарды тандоодо, алардын окуудагы жетишкендиктери, активдүүлүгү, аргыл сынактардагы ийгиликтери эске алынган.
башталган. Ар бир областта 30дан окуучу келген. Майрамдык иш-чарага Кыргызстанга көчүрүлүп келинген памирлик кыргыздардын балдары да катышты. Президенттик балаттыга катышкан кыздар балдардын жүздөрүндө күлкү менен кошо толкундоо дагы байкалып турду. Бүгүнкү майрамдык маанайдан кийин эстеп жүрүү үчүн баары сүрөткө түшүп жатышты. Президенттик балаттыга биринчи жолу келгенге жактай аябай толкунданып. Ассоциация родителей детей с инвалидностью бар. Ошол жактан биз кайрылганбыз, президентке кат жазып. Анан көптөн күткөн эмес, ошо мурда күнү эле жооп берди. Ошо бизге билет берди деп ушундай бактылуулардын катарына кирип калдык. Ошо биздин балдарыбыз келди, ушундай кубанычтуубуз. Ошо президент палатага катышып атканга абдан кубанычтабыз. Ошол уюштуруп берген биздин ушул президенттик Сооронбай Шариповичке чоң рахмат. Ошо балдарга көңүл бурган абдан ыраазыбыз. Ошондой эле кыргыз элине чынден соолук бакыт каалайм. Жаңы жылыңыздар менен. Бишкек шаарындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназияда окуган Азема Кенжебаевага президенттик балатыда жоопкерчиликтүү милдет жүктөлгөн. Ал мамлекет башчыга белек берүү үчүн 1000ден ашуун баланын арасынан тандалып, Сооронбай Жээнбековду жаңы жылы менен куттуктады. Ошол биз экөөбүз чогуу кошулуп, президентке кайрылуу жасап, президентти жаңы жыл менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле ушул Кызыл Алманы Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн ошону белекке беребиз. Балдардын колунан жасалган. Быйылкы жаңы жылдык балаттыда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир канча чыгармасы сахналаштырылып көрсөтүлдү. Ак кеме, Жамилядагы окуялар келгендерди кош көңүл калтырган жок. Артисттердин оюну кол чабуулары менен коштолду. Эң таттуу алма. Бул алма сени күткөндө. Ошол үчүн башкалардан белгилеп калган. Мына эми сен таап алдың. Бул алманы ким жесе ошол бактылуу болот. Балдарды жаңы жылдык майрам менен куттуктап, президент Сооронбай Жээнбеков менен кошо анын жубайы да келген. Мамлекет башчысы балдар менен бирге жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинде коюлган Сыйкырдуу түш аттуу театрлаштырылган оюн-зоок программасын көрдү. Анын жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков каармандарынын бири менен 9 коргоол улуттук оюнун ойноду. Оюн аяктагандан кийин Сооронбай Жээнбековго балдардын атынан сыртына улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн кийизден жасалган Кызыл Алма сувенири тапшырылды. Мамлекет башчы да аларга өзүнүн атынан белектерди берип, балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, жаш кыргызстандыктарга бардык каалоо тилектеринин орундалышын каалады. Мына 2019 жыл бошогола турат. Саналуу күндөрдөн кийин жаңы жыл келет. Мен силердин бардыңарды, силерди, бүт Кыргызстандагы балдарды ушу келе жаткан жаңы жылыңар менен, чыдамсыздык менен күтүп жаткан майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм силерди. Улуу жазуучубуз, атак жазуучубуз Чыңгыз Айтматов бул элибизди, жерибизди, мамлекетибизди дүйнөгө тааныткан улуу инсан. Мына силер дагы кымбаттуу балдарым, кыздарым, ушул биздин улуу жазуучубуз, атактуу жердешибиз, улуу ойчул, данышман, акылман, ушу Чыңгыз атаңардай элге, журтка кызмат кылган, биздин элибизди, жерибизди ааламга тааныткан улуу инсандардан болла. Мен ошону силерге каалайм. Бүгүн ушул жерде силер менен болгонума абдан ыраазымын. Силер азаматсыңар. Ушу баардык нерсени мына жакшы кабыл алып отурасыңар. Мамлекет башчысы оюнду койгон уюштуруучуларга жана өз талантын көрсөткөн жаш актерлорго ыраазычылык билдирди. Сооронбай Жээнбеков залда окуунун мыктылары, олимпиадалардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү, ар кандай ийгиликтин ээси болгон балдар отурганын жана алар менен сыймыктанаарын белгиледи. Силер тартиптүү болуп, канча теңерди угуп, мугалимди угуп, жакшы окусаңар, мына силер биздин мамлекетке өнүгүшүнө, өсүшүнө кошкон мына салымыңар. Мен мына бүгүн силерди көрүп туруп, абдан кубанып турам. Биздин өлкөбүздө ушу силердей балдарыбыз болсо, жаштарыбыз болсо, мындай өлкөнүн, биздин өлкөнүн келечеги абдан жакшы болот, кем болот. Келечекте биздин мамлекетти эң алдыңкы, өнүккөн, өскөн алдыңкы мамлекеттердин алдына кошосуңар деп мен мына терең ишенем.
Силерди Кудайым колдосун, чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Силердин жаныңарда ар дайым силерди жакшы көргөн, силерди сүйгөн, силерге жардам берген адамдар ар дайым жаныңарда болсун. Жолуңар, турмушуңар байсалды болсун. Элибизде, жерибизде ар дайым ынтымак, ырыс, дөөлөт болсун. Мамлекетибизди, элибизди Кудайым колдоп алдыга жылай берсин. Чоң рахмат силерге, майрамыңар менен. Ошентип 1 саатка созулган абдан кызыктуу майрамдык салтанат тез эле өтүп кеткендей болду. Белгилей кетсек, соңку жылдары жаңы жылга жакын балдардын мамлекет башчысына кат жазуусу салтка айланган. Бул жылы 600 бала президент Сооронбай Жээнбековго эмне жөнүндө кыялданарын жазып кат жөнөткөн. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Саламаттыкты сактоо министри менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башчысы жаңы кымбат автоунаалардан баш тартабы. Космосбек Чолпонбаев гранттык акчанын эсебинен кымбат баалуу кызматтык машина алуу чечими мурдагы министрге таандык экендигин айтып актанууда. Талантбек Батыралиев болсо бул маалыматты четке кагып, саламаттыкты сактоо министри Чолпонбаевдин айткандарын уятсыздык деп атады. Ал ортодо жогорку кеңештин айрым депутаттары медицина тармагында каражат тартыш болуп жатканда кымбат жол тандап салган жетекчилердин жоопкерчилигин кароону талап кылышууда. Жаңжалуу кызматтык унаалардын таржымалы тууралуу Мерим Ташыбекова айтып берет. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин наркы $82,000 бааланган 2 жол тандабас машина сатып алганы тууралуу маалымат кызуу талкууга алынып жатат. Бул жетекчилерге кызматтык унаа катары ыйгарылган темир тулпарлар гранттык каражаттын эсебинен алынган. Бирок мамлекеттик сатып алуу порталында ал машиналарды сатып алуу боюнча тендер жарыяланбаптыр. Министр Космосбек Чолпонбаев болсо бул ишке тиешеси жок экенин Азаттыктын телеберүүлөрүнүн биринде айтып актанган. Темирдин банктын эмелери бар да, проектлери бар. Анан булар биз келгенге чейин планга кошуп бекитип койгон экен. Анан мен айткам, мындай эмне кереги жок, бул уже бекилди, дүйнөлүк банк менен сатылып алынды деп ошону эметишкен да. Эми болсо анда алып койгула деген. Тиги машинени биз бөлөктөгү ЮККадагы беребиз эмесинчи. Ал ошо мега чейин уже болжолсу пландаштырылып, Всемирный банктын эч кандай эмесин ал өзгөртө албайт. Мен ал машина минбей эле коем мен. Негизичи гаражга эле коюп коебуз, жок бүткүл өткөзүп беребиз. Просто ал мыйзам чегинде келип. Бирок документтерге министр өзү кол койгону маалым болду. Анын үстүнө мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев анын убагында кымбат баалуу унаа сатып алуу тууралуу сөз болбогонун айтууда. Ошондой эле медицина тармагында толтура көйгөй бар экенин эске алганда, чет элдик донорлордон келген акчага кызматтык унаа сатып алуу туура эмес деп эсептейт. Менин убагымда ошол министрге же болбосо орун басарларыма же жогорку деңгээлдеги жетекчилерге жит сатып алуу боюнча туруу турган эмес. Өкмөттүн токтому бар. Министрге же анын орун басарларына кандай машина таап. Экинчиден, региондордо деле аймактарда деле унаалардын паркы аябай начар. Ошондуктан министрликте деле машиналар эски болгону менен колдонууга ыңгайлуу эле акыбалда болчу. Мен андай суроону койгон эмес. Ошондо эки жетекчиге кызматтык автомашина сатып алууга баш аягы $164,000 коротулуп жатат. Адистердин эсептөөсү боюнча бул акча бейтаптар муктаж болгон жабдуулар менен камсыз кылууга же 10 жаңы тез жардам унаасын сатып алууга болмок. Ошондуктан ушундай шартта жетекчилер кымбат баалуу кызматтык унаа минип жүргөнү моралдык жактан туура эмес деген пикирлер арбын. Бирок Марат Калиев сөз болуп жаткан машина Toyota RAV4 экенин жана аны өзү айдабай Талас областынын аймактык ооруканасына жөнөтүлгөнүн айтууда. По процедурам Всемирного банка. Дүйнөлүк банктын процедуралары боюнча бизге унаа берилиши керек эле. Анын баасы $30,000 тегерегинде. Кыймылдаткычынын кубаттуулугу 2,5 куб. Ал аймактарда иштөөгө арналган. Аны Талас областык аймактык башкармалыктын кызматкерлери колдонушат. Талас областынын саламаттык сактоо башкармалыгынын мекемелерине айдап мониторинг, жолугушуу жана башка иш-чараларга барышат. Унаа бирок эле Талас аймактык башкармалыгына берилет. Бул окуя чет элдик донорлор менен иштешүүдө чоң сабак болду деген пикирлер айтылууда. Ушул эле саламаттыкты сактоо министрлиги дагы бир эл аралык уюм менен $50 миллион алуу боюнча программага кол коюп, аны өкмөт бекитип бергени маалым болду. Бул каражатты аларда пайдалуу иштерге жумшалуусуна көз салуу керек дешет адистер. Ар бир жыл сайын булар тактайт да кайсы жакка кетет.
каражат. Ошондо отуруп ушуларды караш керек болчу. Анан биздин ошо жанакы донорлор менен сүйлөшүш керек да, бизге мындай расходтор керек жок. Бизге мындай эң керектүүрүү жакка кетирели деген. Бул акчага кайта жанакы гемодиализде бир 100 кишидей очередде кайта туруп калды. Аларга дарылар керек. Алар эми күндө жумасына бир 15-20 миң сом кетирип атышат. Ошондой жакка кетирсек деле болмок да. Эске салсак, Космосбек Чолпонбаев министрликке талапкер катары сунушталып жатканда мурда иштеп жүргөн кызматына байланыштуу кылмыш иши козголгону тууралуу айтылган. Мындан улам депутаттар арасында анын саламаттыкты сактоо системасын мыкты башкарып кете турганынан күмөн санагандар арбын болгон. Бирок өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев эгерде Чолпонбаев ишенимди актабаса, аны менен кош айтышаарын убадалаган болчу. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС. Бишкекте милициянын алгачкы ачык сурак алуу бөлмөсү ачылды. Бул долбоор милицияны реформалоонун алкагында ишке ашырылып, кылмышка шектүү адамдардан көрсөтмө алуунун жаңы ыкмасына өтүү аракети болууда. Сырлов райондук ички иштер башкармалыгында пайда болгон жаңы сурак алуу бөлмөлөрүнүн дуалдары айнектен жасалып, ичинде болуп жаткан кыймыл аракеттин баары көрүнүп турат. Ошондой эле заман талабына ылайык аудио, видео көзөмөл аппараттары орнотулган. Укук коргоочулар бул аракеттерди жакшы жаңылык катары баалашып, мындай тажрыйбаны өлкөнүн башка милиция бөлүмдөрүнө да жайылтуу керектигин айтышууда. Имараттын ачылышына кабарчыбыз Мирбек Айтекеев дагы күбө болуп келди. Кыргызстанда алгачкы ачык тергөө бөлмөлөрү ачылды. Алардын бардык тарабы тең айнектен жасалып, бөлмөлөрдүн ичине аудио, видео көзөмөл камералар орнотулган. Бишкектин Свердлов райондук милиция бөлүмүндө ачылган жаңы стандарттагы 4 тергөө бөлмөсүн курулуп бүтүп, бүгүн ишке берилди. Ал милицияны реформалоонун алкагында ишке ашкан. Укук коргоочулар бул кадамды жакшы жышаан катары сыпатташып, бул иштер өлкөнүн башка аймактарына да жайылтылышы керектигин айтышууда. Муну Свердловский ушул милиция отделы баштап атат. Бул Кыргызстанга жайылыш керек. Анткени мурунку Дзержинский милиция болуш керек. Бүгүн эл үчүн иштеген, эл колдогон укук коргоо институттары болуш керек деп ишенебиз. Кийинки кадамдар бул окутуу маселеси. Анткени билим жагы ушул укук коргоо органдарына аябай керек. Анткени адам укугун азыр интервью кылсак көбү билбейт. Экинчи жактан мурунку мындай бир карательный система кетиш керек, аны унутушубуз керек. Укук коргоочулар тергөө учурунда кыйноолордун көпчүлүгү милиция тарабынан жасаларын айтып келишет. Өзгөчө адам кармалган алгачкы сааттарда кылмышты моюнга алдыруу үчүн психологиялык жана физикалык кыйноолор болот деген пикирлер арбын. Мындан улам алар милициянын тергөө бөлүмдөрүн убактылуу кармоочу жайларды видео камералар менен камсыздашы керек деген талаптарды коюп келишет. Бүгүнкү иш-чараны адистер адам укуктарын сактоо, милицияны реформалоо боюнча дагы бир кадам алдыга жылуу катары баалашууда. Кыйноо көбүнчө ушу адам кармалгандан кийин ушу 3-4 сааттын ичинде кыйноо колдонулат. Эми бул ушундай ачык бөлмө ачылышы мен ойлоп атам, ушу кыйноо фактылардын саны азаят деген үмүттөмүн. Бүгүнкү күндө мамлекеттин ушу кыйноого каршы иштер боюнча бул дагы бир позитивдүү чоң кадамдардын бири деп ойлойм. Бул иштер Европа биримдигинин каржылоосу менен ишке ашып жатат. Долбоордун алкагында Ош шаардык, Кара Суу жана Сокулук райондук милиция бөлүмдөрүндө дагы буга окшогон бөлмөлөр пайда болот экен. Ички иштер министринин айтымында бул имараттар 3 баскычтагы камералар менен жабдылган. Шектүү имаратка киргенден чыкканга чейин бардык иштер видео көзөмөл камералары аркылуу жазылат. Ошондой эле тергөө процессин кармалган адамдын жакындары атайын монитор аркылуу көрсө болот. Бул иштердин баары эл аралык тажрыйбаны эске алып ишке ашууда дейт министр. Пилотный проект 4 жерде бул город Ош, Кара-Суйский район, Сокулукский жана мына бүгүнкү күндө сиздер күбө болгон Свердловский рубутуда. Мунун баары тең жаңы мыйзамдардын биринчи айларынан баштап иштелип кетиш үчүн жасалган биздин күчтөр. Бул дагы биздин укук органдарынын ичиндеги реформалык эсептелет. Жаңы мыйзамдар жазган учурда биз мировой практиканы алып жазып ошого деңгээлде жасалып атпайбызбы? Бул да ошо мировой практикада бүт жердеги укук органдар иштеген иштине жараштуу бизде да ошол
кабыл алынган эс. Ачык тергөө бөлмөлөрүнүн ачылышына жогорку кеңештин депутаттары дагы катышты. Алар бул башталган иштерди колдоого алып, ал дагы уланышы үчүн келерки 3 жылдын бюджетине каражат маселеси каралганын айтышууда. Бирок канча сумма бөлүнүп, дагы канча милиция бөлүмүндө ачык тергөө бөлмөлөрү ачылары тактал элек экен. Чындыгында ар бир мамлекеттин негизги функциясы бул ар бир жаранга коопсуздук түзгөн. Ошон үчүн бул эң негизги функцияга биз жогорку кеңеште биринчи ирет саясий эркибиз бар. Андан тышкары бюджет каралып атканда мына 19-жылдын бюджети божомол 21-чи бюджетке биз тийиштүү каражаттарды каралып чыктык. Укук коргоочулар бул милицияны реформалоо боюнча биринчи баскыч дешет. Адам укугун урматтаган системаны түзүү үчүн дагы бир катар иштер жасалышы зарыл экени да баса белгиленүүдө. Алардын негизгилеринин бири бул ички иштер органдарынын кызматкерлеринин билим деңгээлин жогорулатуу дешет укук коргоочулар. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Куронбай уулу мандатынан ажыратылды. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү отурумунда кабыл алынды. Буга чейин аталган эл өкүлү Россиянын жараны экендиги аныкталды деген жүйө менен баш каланын аймактык шайлоо комиссиясы анын депутаттык макамын жокко чыгаруу чечимин чыгарган. Бирок Жусупбек Куронбай уулу муну менен макул эмес. Айтымында аны депутаттык мандаттан ажыратууга кимдир бирөөлөр кызыктар болууда. Жусупбек Куронбай уулунун айтымында анын Россия жарандыгы тууралуу документи жасалма болушу мүмкүн. Мындан улам экс-депутат Боршайкомдун чечими колуна тиер менен аны жокко чыгаруу үчүн сотко кайрыларын билдирди. Мы с решением Бишкекской территориальной избирательной комиссии абсолютно не согласны. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен таптакыр макул эмеспиз. Ал мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейбиз. Бул маселени бөлүм башчы көтөрүп чыгууга укугу барбы? Мыйзам боюнча мындай процедура каралган эмес. Юстиция министрлиги Россияга маалыматты тактоо өтүнүчүн жөнөтүптүр. 1993-жылы кабыл алынган конвенция боюнча мындай өтүнүч жарандык, үй бүлөлүк жана кылмыш иштери болгондо жөнөтүлөт. Бул жерде жарандык жана кылмыш иштери жок болгондуктан өтүнүч жолдоого негиз да жок болчу. Конвенцияга ылайык мындай маалыматты ыйгарым укуктуу органдар мыйзамдын негизинде берүүгө тийиш. Жусупбек Коргонбай уулу буга макулдук берген эмес. Демек, юстиция министрлигинин буга укугу жок болчу. Бул укук коргоо органдары тарабынан юридикалык баа берилчү маселе. Мында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу барбы же жокпу? Бул боюнча арызды биз башкы прокуратурага жолдойбуз. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн туристтик милиция 28 декабрдан тарта Бишкектин Ала Тоо аянтында алгачкы ирет көрсөтүлөт. Бул кызматка кабыл алуу сентябрда эле жарыяланып, ага тандалгандар 3 айлык окуудан өтүшкөн. Бүгүнкү күнү туристтик милицияга 60 кызматкер кабыл алынып, 2 взвод түзүлгөн. Алардын бардыгы чет элдик тилдерде сүйлөй алышат. Тандоонун жүрүшүндө англис тилин билген талапкерлерге артыкчылык берилген. Арасында Италия, француз жана түрк тилдерин билгендер да бар. Кызматкерлердин жарымы эркектер болсо, жарымы аялдар. Жаңы түзүмдүн кызматкерлери туристтик аймактарда иштешет жана эс алуучулардын коопсуздугун көзөмөлдөп, туризм департаменти менен чогуу иштейт. Азырынча туристтик милиция Бишкекте гана иштеп жатат. Бара-бара анын кызматкерлери башка жерлерде дагы пайда болот. Мамлекеттик органдар жаңы жылды белгилөөгө бюджеттен канча каражат коротот? 24 KG маалымат агенттиги мамлекеттик мекемелер майрамды кантип тосуп, канча каражат сарптаарын эсептеп чыккан. Сайттын иликтөөсүндө 10 метрлик балатыны кооздогонго эле Чүй областынын Сарай айылы 600 000 сом короткон. Ал эми Ош шаарындагы борбордук балатыны орнотуп, оюнчук менен толтурууга 1,5 миллион сом сарпталган. Конструкциянын бийиктиги 27 метрди түзөт. Бюджеттик каражатты үнөмдөп, жаңы жылды жупуну тоскон аймактардагы бар. Алсак, Ат башы айыл өкмөтү 5 метрлик балатыны орнотуп, аны кооздоого 21 000 сом бөлгөн. Мамлекеттик органдар белек бешкектерге дагы оңой эмес каражат сарптап жатышат. Бул боюнча жарыяланган тендерлердин арасынан кызыктуу учурлар дагы табылган. Алсак, Барскон айыл аймагы белекке 75 000 сом бөлүп, момпо суу, оюнчуктардан тышкары мырзаларга 2 күрмө, 2 булгары бут кийим жана суу чыпкасы деген буюмдарды алган. Ошондой эле майрамдык банкеттерге дагы бюджеттен акча каралган. Ал эми салют фейерверктерге кала бийликтери жакшы эле каражат коротчудай. Бишкекке 300 000 сом, Токмокко 72 000, Таласка 31 000, Кызыл Кыя шаарына 17 000 сомго пиротехникалык каражаттар сатылып алынат.
Белектерге бай Бакай банк. Кече күнү Бакай банк белектер жылы акциясын жыйынтыктады. Өзүнүн активдүү кардарларын аталган банк телефон, ноутбук, күнүмдүк турмушта керектелүүчү турмуш тиричилик техникалар менен сыйлап келген. Эми баш байге 700 000 сомдун ээси аныкталды. Жаңы жыл майрамы алдында Бакай банктын кардарларын кубанткан акция муну менен чектелип калбай, кийинки жылдагы улана бермекчи. Бакай банк жаңы жыл алдында кардарларына жагымдуу белектерди тартуулады. 25 декабрь күнү белектер жылы аттуу акциясы жыйынтыкталып, майрага чыккан жеңүүчүлөр өз белектерине ээ болушту. Ошондой эле баш байгенин ээси 700 000 сомдук белегине ээ болду. Акыркы 3 ай ичинде Бакай банктын кардарлары бүткүл өлкө боюнча аймактардагы филиалдарынын акча которууларды жүргүзүп упай топтошкон. Акциянын негизги талабы эң көп упай топтоо болгон. Эту акцию мы проводили совместно с нашими партнерами «Золотая корона». Бул акция «Золотая корона» аттуу өнөктөшүбүз менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Негизги максатыбыз чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибизге жана өлкө ичиндеги жарандарыбыздын жакындарына акча которууларды жүргүзүп жаткан мекендештерибизге колдоо көрсөтүү. Акция белектер жылы деп аталып, үстүбүздөгү жылдын 1 мартынан 15 декабрына чейин 3 этап менен өттү. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи Азия мал оюн-зоок соода борборунда өттү. Жеңүүчүлөргө эстелик белектерин Бакай банктын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Руслан Кагиров, КМШнын банктарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Илай Венгер тапшырышты. Акциянын алкагында бир үй бүлөдөн 2 жеңүүчү бар болуп чыкты. Самый щедрый Бакай банк «Золотая корона» предоставила классные призы, друзья. Акциянын жүрүшүндө ноутбук, смартфон, микротолкундуу меш, кир жуучу машина, айтор күнүмдүк тиричиликте керектелүүчү үй техникалары ойнотулду. Белектер жылы акциясынын катышуучулары жеңиш күтүүсүз келди дешет. Бакай банктын туруктуу кардарлары белгилеп өткөндөй, алар үчүн жаңы жылды банк берген белектер менен тосуу абдан жагымдуу. Основной перевод кылчумун рублями. Мен биринчи айта келгенде биринчи утушум. Ошо Бакай банкка рахмат. Ушундай эмелерди, переводдорду, подаркалар жасай берсин. Өзүм да аябай толкунданып атам. Аябай 4 месте алган үчүн мен өтө кубанычтамын. Бакай банктын жамаатына терең ыраазычылык билем. Жаңы жылыңыздар менен. Бакай банктын кардарлары канчалык көп акча которсо, ошончолук көп упай топтолот. Натыйжада акча которууда эң активдүү болгон кардар жеңип алды. Баш байгенин ээсин сыйлоо аземи учурунда аныкташты. Имя победителя Гран-при 700 000 сомов. Давранов Сайпило! 700 000 сомдун бактылуу жеңүүчүсү Сайпило Давранов болуп чыкты. Белектер жылына ал акция башталган күнү эле катышып, «Золотая корона» аркылуу акча которууларды ишке ашырып келген. Эмне үчүн бул акчаны иштешти бака ойлогон жокмун. Эми Кудай буйрса жакшылык нерселерге иштетебиз. Бакай банктан перевод кылгылар, «Золотая корона» менен утуп алгылар. Бул Бакай банктын акыркы белектери эмес. Жетекчилик билдиргендей, алар жаңы жылда мындан да көп болот. Ошол жылдын 28 декабрь күнү Бакай банк ачык акционердик коому өзүнүн 20 жылдыгын белгилейт. Бул аралыкта филиалдар менен кошо кызматкерлеринин саны көбөйүп, экономикалык потенциалы кыйла жогорулаган. Бакай банк үчүн ар бир кардар маанилүү жана аларды сапаттуу тейлөөгө бардык шарттарды түзүп келет. Бакай банктын эшиги ар дайым кеңири ачык. За победителей! Программабызды менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар менен НТС Чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.